Күн өткөн сайын инсульт оорусуна кабылгандардын саны жана ошондой эле дал мына ушул аталган оорудан каза болгондордун саны көбөйүп баратат деп дарыгерлер тынчсызданып айтып келет. Статистикалык маалыматка токтоло турган болсок, жылына дүйнө жүзүндө 6 миллиондон ашуун адам дал мына ушул оорудан каза табат экен. Эмне үчүн? Бул оорун кантип алдын алса болот? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, кайрадан Илим жана Билим каналынын түз эфиринде Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, жогоруда маалым болгондой, бүгүн биз дал мына ушул бүгүнкү күндө көпчүлүктү ойлондурган инсульт оорусуна токтолобуз. Дал мына ушул тема боюнча сизде да кандайдыр бир суроолор жаралса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 244 87 номер жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштейт. 777 61 07 27 номер. Анда адаттагыдай эле студиянын кадырлуу коногун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Нургазы Гаипов, Ош областаралык бириккен клиникалык ооруканасынын ангио-неврология бөлүмүнүн дарыгери. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Эң алгач дал мына ушул көпчүлүктү ойлондурган кооптуу оорулардын бири болгон инсульт оорусу жөнүндө айтып берсеңиз, деги бул кандай оору? Бул инсульт оорусу бул биринчи убакта биздин заманга чейин 460-жылдары медицинанын атасы болгон Гиппократта убагында такталган. Ошол убактагы элдер эс үчүн жоготуп, или бессознайяга кабылганын себеби, биринчи себеби бул баш мээде кан айлануунун бузулушунун негизинде пайда болгон деп тактаган. Азыркы убакта инсульт бул баш мээде кан айлануунун кескин же катуу бузулушу же мээ ткандарынын жана анын функциясынын жогорулашы же бузулушу болуп эсептелинет. Жакшы. Чындыгында жогоруда айтып өткөндөй эле, негизинен дал мына ушул ооруга кабылгандардын саны күн санап көбөйүп баратат. Андан сырткары каза тапкандардын да саны көбөйүп баратат. Дагы бир статистикалык маалымат айта турган болсок, мисалы Орто Азия боюнча дагы Кыргызстанда дал мына ушул оорудан каза тапкандардын саны көп экен. Алдыңкы орундарда турат экен. Ошол эмне себептен адам баласы дал мына ушул ооруга кабылат? Биз Кыргызстандын өзүн алганда жылына 13 000 адам инсульт менен такталат, же болбосо ооруйт. Алардын 13 000ден 5 же болбосо 4 000 каза болушу мүмкүн. 40-45%. Булардын кабылганын себеби биринчи гипертониялык оорулар менен оорушу мүмкүн. Кан басым оорулары. Кан басымы, артериалдык кан басымы бийик же болбосо туруктуу кармабаган негизи болушу мүмкүн. Же болбосо кант диабети менен оорушу мүмкүн. Же болбосо холестериндин, кандагы холестериндин көбөйүп кетишинин негизинде пайда болушу мүмкүн. Же болбосо геморрагиялык мисалы оорулар васкулиттен пайда болушу мүмкүн. Дагы вредный привычкалар болот, спиртный напиток, чылым чегүү, ушулардын негизинен пайда болушу мүмкүн көбүнчө алып келүүсү. Кандайдыр бир жаракаттардан улам дагы инсультка кабылып калышы мүмкүнбү? Травматический, нетравматический болуп бөлүнөт. Нетравматический болгондо бул субарахнальный кровоизлияние, биздин медицина тилинде сүйлөгөндө, ал бул мээдеги аневризм же болбосо башыкча же болбосо бул сосудтардагы башыкча пайда болуп калат. Ал тукум куучулуктун негизинде же болбосо төрөлгөн убакта пайда болуп калган оору. Ал кийин качан гана томографияга, бизде томография бар, магниттик резонанс томография, ошого түшкөндө гана такталышы мүмкүн. Эгер давлениянын контролдо болсо, ошол бийик көтөрүлгөндө ошо башыкча жарылып кетиши мүмкүн. Аневризм деп коет. Жакшы. Чындыгында жөнөкөй тил менен түшүндүрө турган болсок, биздин түшүнүгүбүздө мисалы баш мээнин кан тамырлары кайсы бир бөлүгү жабыркап, ошол жагы иштен чыгып калат, иштен чыгып калган учурда мисалы ошол жагы инсультка кабылды деп түшүнсөк болобу? Кандайча түшүндүрүп бересиз? Бизде бул организмдин полушариясы, же болбосо баш мээси 2 бөлүктөн турат. Оң бөлүк жана сол бөлүк болуп бөлүнөт. Эгерде оң бөлүгү жабыркап, же болбосо оң бөлүгүндө жана тромб пайда болгон болсо, ал жүрөк кан тамыр оорусунун тромболиз пайда болот. Ошонун негизинде оң жагы жабыркаса, организмдин сол жагы иштебей калышы мүмкүн же паралич болушу мүмкүн. А сол жагы жабыркаса, оң жагында паралич же болбосо толук кыймыл болбой калышы мүмкүн. Ошонун негизинде.
Бул инсульт оорусуна кабылгандар мисалы анын кайсы бир белгилерин билиши мүмкүн. Эгерде биринчи жолу кабылса, ал билбей, байкабай калышы дагы мүмкүн деген маалыматтарды окуп калдым да. Эмне себептен байкалбай калышы мүмкүн? Бизде Кыргызстанда жакыр мамлекеттердин катарына кошулган үчүн бул давлениясынын контроль, артериалдык кан басымын контролдоп жасап, ошол дары-дармекти алганга да акчасы жетпей калышы мүмкүн. Биринчи бизде медицинада бул транзиторный ишемический атака деп коет. Ал жөн гана колу буту чымырап өтүп кетиши мүмкүн. Жоксо жанында дайым каттамда жүргөн адамы байкашы мүмкүн. Ал ошол күнү жоксо ошого чейин тез гыжырлануу пайда болушу мүмкүн. Жоксо бир нерсени мурда бүтүрүп жүргөн иштерин бүтүрө албай калышы мүмкүн. Толук мурдагыдай нерсе болбойт, ошону байкап калышы мүмкүн жанында. Демек, биринчи белгилерин эгерде жаңыдан эле ушул ооруга кабыла турган болсо, ушундай белгилерди бериши мүмкүн деп атасыз. Баш оору болушу мүмкүн. Дагы эгерде кабылганда, мисалы, дагы кандай белгилерди байкашы мүмкүн? Мисалы, көпчүлүгү баш ооруду же болбосо баш айланды, кан басым көтөрүлгөндөн жыгылды деген дагы ушундай эле сөздөрдү угуп калабыз да. Мисалы, анын инсультка кабылганын байкабай калышы мүмкүн да. Инсультка кабылганын биринчи белгилери бул ошол ооруган бейтапты жылмаюусун өтүнөбүз. Ал жылмайганда беттеринин бир жагы кыймылдабай, же кыймылы толук иштен чыгышы мүмкүн. Экинчиси, колуну көтөргүзөбүз. Колуну көтөргөндө бул симметрично көтөрүлөт. Эгер кайсы жагында инсульт болгон болсо, ал жагы слабый болушу мүмкүн. Үчүнчү, ал адамдын же суроо маегинде жооп берсе, мисалы, ден соолугуңуз кандай дегенде, ал сөзгө ал туура эмес жооп берип же болсо сөзүнүн бузулуп кетиши болушу мүмкүн. Акыркы уже точкалар бул өзүн жоготушу мүмкүн. Өзүн жоготушу мүмкүн. Анан мына ушул өзүнү эстен таанып калганда же болбосо жыгылып калышы мүмкүн да. Ошол учурда биз эмне кылышыбыз керек? Көпчүлүгүбүз чындыгында байкабай, эмоцияга берилип, аны кармалап, ушундай биринчи жардамдарды көрсөтүп жиберишибиз мүмкүн да. Себептенде мен ушул маалыматтарды окуп карадым. Инсультта бир жерден экинчи жерге жылдырганга дагы мүмкүн эмес деген дагы маалыматтарды окуп калдым да. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Бул инсультту биздин элге кеңири таратыш үчүн кеңири билиш керек. Биринчи максатта инсульттун болгонун байкаган убагында башына, мисалы, жаздыкты, подушканы, жумшак нерсени коюш керек. Экинчи, таза аба, жоксо галстук болсо галстукту бошотуш керек. Көйнөк топчуланып турса аны чечиш керек. Ремендерини таза абаны. Анан көп, мисалы, бизде Кыргызстанда бир оору жыгылса, баары үстүнө үймөлөктөп токтолуп калышат да. Таза абага бериш керек биринчи очередь. Анан экинчи, ал инсультка кабылган адам көбүнчө кусуу дагы байкалышы мүмкүн. Ошондуктан башыны оң жака буруп коюу керек. Себеби ал кускан кусундусу өзүнүн өпкөсүнө кетип калбаш үчүн медицинада асфиксия деп коет. Өзүнүн трахеясын жаап калып, ошондон өлүп калышы мүмкүн. Үчүнчү, бул тезирээк бул медициналык тез жардамга чалуу. Бейтапканага бул 3 саат, 4,5 сааттын ичинде ошончо эртерээк жеткизсе, анын восстановление болушу ошончо эрте болот. Сиздерге келди дейли. Сиздер кантип ушул кабыл аласыздар, кантип жардам көрсөтөсүздөр, ушул боюнча да айтсаңыз, мисалы. Бизде биринчи келгенде туугандары менен келет бейтаптар. Биринчи анамнез деп коет. Бейтаптын буга чейин канчалык давлениясы менен болгонбу, үйдө эмне болду, эми ар ким бирөө кубанганда, бирөө катуу таарынганда, бирөө ыйлаганда болушу мүмкүн. Биринчи очередь давлениясы текшерилет, артериалдык кан басымы текшерилип, анан бейтаптын акыбалына каралып көрүнөт. Анан эгер стабилдүү болсо, бизде ангиневрологиянын реанимация жана реабилитационный бөлүмдөр бар. Реабилитацияга жаткызабыз. Эгер акыбалы оор болсо, реанимацияга жазылып, жаткызылып, ал жерде диагностика коюлат. Диагностиканын биринчи түрү бизде жүлүндөн суу алуу, болсо люмбальная пункция деп коебуз. Пункция жасалат жүлүнгө. Ал жерден 3 сааттан кийин жасалыш керек ал пункция. Ишемиялык же геморрагиялык кандай инсульт ошонусу такталат. Бизде бул ошо областык клиникалык ооруканасында бул магнитный резонанс томография жок болгонуна байланыштуу бизде областной клиника детский больницада бар. Анын частный томографиялар бар. Аларга жөнөтөбүз, состояниясына карап. Ал дагы 1 суткадан кийин келет бизге. 1 сутканы күтпөй биз пункция менен туура диагностика коюп лечениеге кете берет.
Жакшы, бизде көрүүчүбүз бар экен. Анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Сурооңуз болсо берсеңиз болот. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Биз сизди угуп атабыз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен братка суроо берейин дедим эле. Мен чыкыйларым ооруп, түндөсү колдорум чымырап уктап калат да. Ошону инсультка айткандай эмес жокпу деп. Жашыңыз канчада сиздин? Жашыңыз канчада, урматтуу көрүүчү? 35-те. 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 Жакшы, суроо түшүнүктүү болду, Давление, кан тамыр кандай сизге? Артериал кан басымыңыз? Давление текшерилет экен, мен нормальный, давление нормальный болуш керек эле. Текшерилген эмес экен, Жакшы. Бул чыкый ооруп, кол буттун чымырашы, сизде айтып аткандай өзүңүз көбүнчө бул колдун чымырашы бул омуртка, моюн омурткаларында, баягы бизче айтканда, туздун топтолуп калышы, же болбосо остеохондроз деп коет. Ошондон пайда болушу мүмкүн. Эгер ал сиз артериал кан басымын толук билбейм деп атасыз, артериал кан басымды жок дегенде күнүнө болбосо да бир жумада бир текшерилип, учетто алынып, же болбосо үйгө дагы өзүнүн аппараты бар, ошо менен текшерип турсаңыз болот. Инсультка эч ким айта албайт. Азыртан риск барбы, жокпу, эч ким айта албайт. Кан басымыңызды текшертип, бир невропатологдон консультация алып койсоңуз жакшы болот. Жакшы, сөзсүз түрдө текшерилиш керек экен да. Анан жогоруда айттыңыз да, бүгүнкү күндө ушундай жашарып баратат деген маалыматтар көп айтылып атат. Мисалы, канча жаштагылар ушу инсульт оорусуна кабылып келип жатат, көбүнесе бейтаптар? Биздин практикада болгондор бул көбүнчө 21 же 30 жаштагылар көбүнчө колдонулат. Ошол оору менен жабыркап келишет. Бул оорунун көбүнчө жашарып бараткандыгы биздин жашоо шартыбызга байланыштуу болуп атат. Азыркы жашоо биздин жеген тамагыбыз баардыгы мындайча айтканда кытайский деп коюшат. Экинчи бул беременность, боюнда бар аялдын ошо эклампсия, преэклампсия деп коет. Ошол убакта кан тамырларды, артериал кан басым көтөрүп, ошонун негизинде тромб пайда болуп, же болбосо кан тамыр жарылып кетиши мүмкүн. Ошонун негизинен жашарып баратат. Биздин турмуш шартыбызга байланыштуу баардыгы. Жакшы. Кийинки суроо көрүүчүдөн экен. Саламатсыздарбы? Түнү жакшы уктаймын дейт. Анан күндүзү жүргөндө деле ушундай уйкум келе берет дейт да. Эмне себептен болушу мүмкүн деген суроо калтырыптыр. Бул атеросклероз деп коет. Мээдеги кан тамырлардын ичиндеги липид майларынын өзүнүн функциясын жоготуп баштагат. Бул липид майлары бул семиргендиктен ошого алып келиши мүмкүн, же болбосо туура эмес, же болбосо ошол артериал кан тамырлардын, мээдеги кан тамырынын ичиндеги кан тамыр өзү чоюлчаак келет да. Ал өзү морт болуп, мисалы давление көтөрүлүп түшкөндө, ал чоюлчаактыгын жоготот, морт келип, ошонун негизинен алсыроо, тез гыжырлануу, ошонун негизинен келип чыгышы мүмкүн. Жакшы, мунун алдын алып, же болбосо дарыласа болобу? Алдын алуу бул азыркы айтып кеткендей артериал кан басымын көзөмөлдөп туруу, ошондой эле дени сак. Сергек жашоо образында жашоого алып келиш керек. Туура тамактануу, мисалы 6-дан же 8-ден кийин сейилдөө, тамактангандан кийин. Ошол нерселер туура кармаш. Жакшы, дарыласачы, дарыласа мисалы жөнгө салса болобу деги? Ооба, убагында көрүнүп, убагында дарыланса, баардык нерсе өз убагында келет. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Кийинки суроо: саламатсыздарбы? Башым уюп ооруй берет дейт. Эмнеден улам болушу мүмкүн деген суроо калды. Эми азыркы убакта баш оорунун түрлөрү өтө көп. Бул баш оорунун негизги себептери болгон бул артериал кан басымынын көтөрүлүшү, баш оорунун башка себептерден келип чыкканда себептери бар. Бул невропатолог деген, бул психиатр экөө башка оорулардын тактаганга жардам беришет. Мисалы температура чыкса, болсо жалпы эле ревматизм, башка оорулар менен ооруганда деле баш ооруга күч бериши мүмкүн. Азыр так айтыш кыйын, ошон үчүн текшерилиш керек да медициналык кызматкерлерге. Жакшы, кийинки суроо: саламатсыздарбы? Мен желке жагым дейт, уюп ооруйт дейт. Бул эмнеден улам болушу мүмкүн деген. Желке жагынын оорушу бул позвоночниктерде туздардын пайда болушунан болушу мүмкүн. Же болбосо бизче айтканда санчкак туруп калышы мүмкүн дегендей. Сууктан болушу мүмкүн.
алардын лечениясы текшерилип туруп, же массажбы, же ошол жерде жайылтуучу противовоспалительный препараттарды колдонобу, же башына оору береби бербейби ошого тактап турган жазыш керек. Жакшы. Дал ушул биз сөз кылып жаткан инсульт оорусунун түрлөрүнө да токтолуп кетсеңиз, анан түрлөрү бири-биринен кандай айырмаланат? Оорунун эки түрү бар, ишемиялык жана геморрагиялык деп коет. Ишемиялыкта бул мээде кан тамырларынын тромбдорунун пайда болуп калышы, геморрагиялык мээге кан куюлуп кетүү. Жана айтып өткөндөй, ишемиялык бул күнүзү түнү ар кандай убакта болушу мүмкүн, а геморрагиялык бул күнүзү көбүнчө мээде кан куюлуп кетүү, бул криз деп коет, артериалдык кан басымынын кескин көтөрүлүп кетишинен болуп чыгышы мүмкүн. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Кан басым дейт, кээде көтөрүлүп кетет дейт, кээде төмөндөп кетет дейт. Норма жүргөндө 120га 80 дейт. Анан кээде көтөрүлгөндө дейт 170ге 110 дейт. 170ге 110, анан жашым 54 деп калтырыптыр да. Бул оорунун давление артериалдык кан басымынын көтөрүлүшү биринчи себептери бул тубаса куучук болушу мүмкүн. Тубаса ата энеден балага өткөн болушу мүмкүн. Тукум куйут, Тукум куйут. Же болсо экинчи бул почечный патология деп коет. Почка жабыркаган негизинен артериалдык кан басымдын өзүнүн эки бөлүктөн турат. Систолический, диастолический деп экөө турат да. Эгер жанагы эже айткандай өзү диастолический артериалдык кан басымынын астыңкысы жана 80 деп айтылып атат го, 120га 80, 80 ылдыйкысы. Ошол 80 көтөрүлгөндө бул почка жактан патология болгондо, азыр бул эже айтты 170ге 110 болгондо, 110 бул почечный патологиядан. Аны почканы да текшериш керек. Азыркы убакта бизде почка менен ооруган бейтаптар көп. Эгер давлениясына үстүңкү диастолическийге гипотониялык мисалы препараттарды ичкен, ал баары бир эффект болбой калат да. Почканы дарылаш керек биринчи очередте, башка жагын да текшериш керек. Эгер туура диагноз коюлуп, туура дары-дармектерди колдонсо, туура лечение алынат. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Катуу сүйлөсөм дейт, башым сайып ооруп кетет дейт. Анан бетим дейт бир жагы кыймылдайт дейт. Эмнеден болушу мүмкүн деп суроо калтырыптыр да. Баш жак чоң ачылганда баягы лицевой неврит бар, же тройничный нерв деген бол. Башына 12 парадан нерв системасы бар. Ошолор баш не болуп кетет дейт? Сайып ооруйт дейт. Аябай катуу ооруйт дейт да. Бул ошо 12 пара черепно-мозговой нерв бар. Ошо лицевой жана тройничный нервтердин воспаление болуп келишинен, себеби баягы бейтап айтып аткандай, оозду чоң ачканда ошо нерв системаларына күч келет да, биринчи очеред. Аны бизде челюстный лицевой хирург специалисттер бар. Анан невропатологторго көрүнсө болот. Ал причинасы травма болушу мүмкүн, же болбосо мурда бир катуу суу кабылдаган болсо, ошонун негизинен болуш. Саламатсыздарбы? Мен башым кан тамырлары дейт ичкерип кетти деп дарыланганмын дейт. Бул инсультка алып келбейби деген суроо калтырыптыр да. Алып келиши мүмкүн. Биз бейтаптарга түшүндүргөндө кан тамыр ичкерип кетти же кысылып калыптыр деген бул бизде медицинский тилде айтканда кан айлануу жакшы жүрбөйт, Кан айлануу жүрөт, же кан коюланып кетти деп түшүндүрсөк болобу? Жашына карап. Жашына карап. Баягы томографияга түшкөндө гана айтышы мүмкүн да, мунун кан тамыры кысылышып кетиши мүмкүн, же консультация алып атканда баш менен кан тамырлары кысылышы мүмкүн деген сөздү айтышы мүмкүн. Бул ошол рефлекстерин өзүнүн бейтапты текшерүү убагында гана аныкталат. Ар кандай рефлекстер бар. Ошо рефлекстердин негизинде тактала турган оору. Жакшы, саламатсыздарбы? Мен 4 жаштагы кызым дейт, 3-4 күн мурда жыгылып дейт, 1 метрден ашык жерден жыгылып дейт, анан эстен танып калды. Анан ооруканага алып келгенбиз, аябай кусуп 2-3 күн кускан дейт. Анан текшерсек бир аз жаракат алыптыр. Азыр эми бүгүнкү күндө абалы жакшы, дарыланып жатат дейт. Эмне кылышыбыз керек? Кийин баланын организмине таасир берип калбайбы деген суроону Баткенден калтырыптыр. Бул травма 5 жыл, 10 жылдан кийин бул балага зыян этиши мүмкүн. Азыр острый черепно-мозговая травма деп коет. Травма алган, жок деген 10 күн, 15 күн бейтапканада жатыш керек. Керектүү медициналык дарыгерлердин көзөмөлүндө болуш керек. Эгер өзүн жоготкон болсо, аны томография кылуу керек биринчи очередте. Качан ошол текшерүү, томографияда текшерүү? Азыр жылдырганга болбойт. Азыр травманын острый мезгилинде, курч убагында жылдырганга болбойт. 10 күн,
15 күн. Егер өзүнө келген болсо, ошо личинасын улантат. Егер өзүнө келбей дагы эле ошол комада жаткан болсо, өзүн жоготуп, анда томографияга тездик түрдө алып келиш керек. Азыр эми Баткенден айтып атышканбыз, Баткенде да бизде томография ачылган. Томографияга болушунча эртерээк түшүрүш керек. Эртерээк түшүрүш керек экен. Себептен да кийин кандайдыр бир белгилерин берип болушу мүмкүн. Буда көбүнчө внучерепный давление, же болбосо киста пайда болуп калышы мүмкүн травманын негизинде. Жакшы, биз дал мына ушул программа боюнча даярдалган видео материал бар эле. Анда жалпы телекөрүүчүлөр менен биргеликте сюжетке көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Кан айлануунун каттуу бузулушу, анда мет кандары жана анын функциясы жабыркайт. Бул бир канча секундта же бир нече саатта гана жарала турган кырдаал. Мындай жагдайда мээдеги белгилүү аймактарга кан толук же тиешелүү деңгээлде жетпей, ал жердеги нерв талчалары өлүп, организм дал ошол өлгөн нерв талчалары башкарган функцияларды жоготот. Инсульт адам өлүмүнө себепкер болгон коркунучтуу оорулардын арасында экинчи орунда турганы менен, дүйнөдө майыптык алып келген жагынан биринчиликти ээлейт. Көп оорулардын арасынан инсульт капысынан башталганы менен оорунун алдын ала билдирүүчү белгилери байкалат. Мисалы, гипертония оорусунда жана атеросклероздо баш оор тартып, зыңылдап ооруйт. Геморрагиялык инсульт көбүнчө күндүзү кармайт. Оорулуу капысынан эс учун жоготуп жыгылат. Адатта бир жак колу, буту шал болот. Сүйлөө бузулат, адеп дем алуу кыйындап, каршып кусат. Ал эми ишемиялык инсульт сутканын бардык мезгилинде кармай берет. Кээде акырындан башталат. Адегенде колу, анан бир жак бети шал болот. Инсультту неврологиялык ооруканада дарылоо жакшы натыйжа берет. Үй шартында оорулууну дарылоо жана багуу, ошондой эле күчүркөнтүүдөн сактоо өтө кыйын. Инсульт эки түргө бөлүнөт. Биринчиси геморрагиялдык. Бул кан тамыр жарылып, кандын мээге куюлуп кетиши. Ал эми экинчиси ишемикалык. Жүрөктүн кандайдыр бир бөлүгү өлөт да, жүрөккө кан туруктуу нормада жетпей калат. Жүрөктүн болчоңунун өлгөн бөлүгү басымга туруштук бере албай айрылып кетиши да мүмкүн. Мында кан жүрөктүн баштыкчасына куюла баштайт. Ушундан улам жүрөктүн иштеши ого бетер начарлайт. Дарылоодо адамда оор белгилери билинер замат шашылыш түрдө тез жардам чакыруу зарыл. Оору кармаган алгачкы сааттарда атайын аппараттар менен дары-дармектерди колдонуп, кан тамырдагы уйган канды эритип жиберүүгө болот. Уйган кан эрип кетсе, артериядагы кандын жүрүшү калыпка келет. Ушул эле учурда кандын кайрадан уюй башташынын да алдын алып, атайын дарыларды куюшат. Таң калыштуусу кадимки эле аспириндин колдонулгандыгы. Ал канды суюлтуп, кандын уюшуна бөгөт коет. Оорунун алдын алуу үчүн майлуу тамакты аз, ал эми жашылча жемиштерди көп колдонуу. Малдын майын колдон келсе, колдонбой коюу. Кан басым оорусу бар болсо, убагында дарыланып туруу. Кан диабети барлар кандагы канттын өлчөмүн көзөмөлдөп туруу. Семиздер арыктоого аракеттенүүлөрү керек. Жок дегенде 2 күндө бир 40 мүнөт чуркоо же анын ордуна тез басуу менен алмаштыруу зарыл. Сиздер түз эфирде ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, студиянын кадырлуу коногун дагы бир эте эсиңиздерге сала кетсем, Нургазы Гаипов Ош областарга алып бириккен клиникалык ооруканасынын ангионеврология бөлүмүнүн дарыгери. Маегибизге кайрылып келсек, телекөрүүчүлөрдөн аябагандай көптөгөн суроолор келген. Бирок көпчүлүгү окшош, ошентсе дагы бирине эки суроолорго токтолуп кетсем. Саламатсыздарбы? Баламдын башында кистасы бар, кан басымы ойноп жатат дейт, кээде көтөрүлөт, кээде төмөн түшүп жатат дейт. Бул инсультка алып келбейби деген суроо калтырыптыр да. Эми бул киста деген бул мээдеги боштондук, бош нерсе. Бул
ооруну такташ үчүн томографиядан гана такталышы мүмкүн. Бул киста такталган окшойт. Ошол кистаны операциялык жол менен алып коюу болобу болбойбу, ошону такташ керек биринчи. Ал кистага рассасывающий препараттарды бериши мүмкүн. Ал инсультка алып келиши мүмкүн, эгер мээде ал чоңоюп, мээни кысып калган болсо. Киста чоңоюп кеткен болсо, мээни кысып коюшу. Кан басымы эмнеден көтөрүлүп, эмнеден төмөндөп жатат? Ошол кистанын эсебинен деп түшүнсөк болобу? Кистанын эсебинен болушу мүмкүн. Мээдеги ошол давленияны, артериалдык кан басымды жөнгө салып туруучу точкасынан ошол жеринде киста болуп калышы мүмкүн да. Ошол жөнгө салып туруучу нерсе бузулушу мүмкүн кистасынын негизинде. Саламатсыздарбы? Башымдын сол тарабы ооруйт, ооруганда дейт мындай, арт жак, желке жагымдан дейт тартып ооруйт дейт. Эмнеден болушу мүмкүн деген суроо калтырыптыр. Аябай катуу ооруйт дейт. Баш мээнин желке тарабы тартып оорушу биринчи кезекте бул артериалдык кан басымга байланыштуу болушу мүмкүн. Экинчи, көп ойлонууга алып келиши мүмкүн. Ошондой эле баягы туздун пайда болушуна алып келиши мүмкүн. Анан давлениясын көзөмөлдөш керек, артериалдык кан басымын. Эгер сол мээсинин, мисалы, сол жагында болуп атса, бул сол полушариясынын нарушение же болбосо мээнин кан тамырларынын кысылып калуусу, же болбосо жанагындай церебральный атеросклероз, же болбосо буга чейинки инсультка чейинки белги болушу мүмкүн. Тез арада бул кызматкерлерге, медициналык кызметке кайрылып коюу керек. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Апам өтүн алдырган дейт. Анан кан басымы көтөрүлүп турат дейт. Тез көтөрүлүп турат. Жашы 55-те. Дарыгерге көрүнөт дейт, дарыларды ичет, ошонусу да кан басымы көтөрүлүп турат дейт. Биз коркобуз дейт, ушу инсультка алып келбейби деп коркобуз дейт. Эмне кылсын? Кандай кеңеш бересиз? Бул артериалдык кан басымын төмөндөтүүчү азыр дары дармектердин түрү көбөйүп кетти. Ар кандай, мисалы, арзан, кымбат дегендей. Анын бейтапка кайсынысы керектүү жардам берет? Мисалы, ар 6 саатта иче турган таблетка дары дармек бар, 1 суткага 1 иче турган бар. 1 ичкенде 24 саатка артериалдык кан басымды көзөмөлдөп турат. Мисалы, жашаган жеринде учетко туруу керек. Булар артериалдык кан басымын жөнгө салып туруучу айылдагы врачтар көзөмөлдөп туруш керек. Анан үйгө жанагындай аппаратты алып, ошо менен көзөмөлдөп туруш керек. Дары дармекти организмге жакканын же болбосо туура колдонуу керек. Артериалдык кан басымды эч ким айта албайт, бул убакта көтөрүлөт, бул убакта түшөт деп. Анан ошол ооруган бейтапты тойдон, патадан, болбосо өлүм-жылимдин арышынан барышынан, катуу кубануудан, ошол нерселерден этият кылып туруш керек, кармоо керек. Жакшы, кийинки суроо мындай, саламатсыздарбы? Башым аябай катуу ооруйт, ооруганда дейт, кулактарымдан тартып ооруйт дейт. Кээде отурган жеримден тура калсам, ошондо дагы катуу заңкылдап ооруп кетет дейт. Бул дагы эмнеден болушу мүмкүн деген суроо калтырыптыр да. Баштын ооруусу бул тез арада башталуу жана кеч. Мисалы, кээ бир бейтаптар бир күн ооруганда ошол убакта кайрылат, керектүү диагностика коюлуп, керектүү жардам алат. Кээ 2 жыл, 5 жыл ал жүрө беришет. Ал уже өнөкөт, хронический ооруга айланып калышы мүмкүн. Бул неврологиялык оору өзү бул кеч келет, сакайышы да кеч. Ошон үчүн бул баш оорунун негиздери биринчи очередь ал дарыгерге кайрылып, ошонун рефлекстерине, ал качантен бери башталды, кайсыдан кийин болду, баардыгын тактап, кем болбогондо жарым саат ал беседа кылыш керек да бейтап менен. Ошондо гана такталышы мүмкүн. Жакшы. Негизинен биз ушул эфир башталгандан бери сөз кылып жатабыз. Мына ушул инсульт оорусуна алып келүүчү негизги себеп бул кан басымдын көтөрүлүшү экен. Анан кан басымга кабылгандар чындыгында эл арасында көп да, көп. Анан дарыгер бир дарын жазат. Ошол дарыны канча убакыт ичиш керек, канча убакытта дагы алмаштырып туруш керек. Кээ бирлер айтат, мен ушул дарыны ичем, канча жылдан бери ичемин деп, анан кээде жакшы таасир бербей калды деген дагы суроолор жаралат да. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Ар бир дары дармек бир адамга, мисалы, аллергия бериши мүмкүн. Же болбосо барып бир убагы менен келип туруп, жакпай калышы мүмкүн ал адамга. Себеби организм уже өзүнөн ал дарыны түртө баштайт, оттолкнуть этип, сиз айткандай, жакпай калышы мүмкүн же таасири берсе да туура эмес. Же болбосо мурда убагында 140, бул артериалдык кан басымы жогору болгондор 140, даже 150ге чейин норма эсептеле берет да булардыкы. Эгер 150-ден ашканда, азыр дары дармектин түрү көбөйдү. Мисалы, бизде кеңири таралган бул энолапирил
Мисалы таблеткасы бул көпкө түшүрбөйт. Бул бирок күнүнө 2ден ичип, бирок бул көп адамдарга мисалы тамак кытышуу ушуларга алып келиши мүмкүн. Каптоприл деген бар. Ал ошол давлениясы кескин түрдө көтөрүлгөндө гана түшүрүп коюшубуз мүмкүн. Калган бул 1 суткалык 6 сааттык дары-дармектер организмдин 1-2 сутка ошо жазып берген дарыгер көзөмөлдөгө алып, анан күнүгө 140 ошонун тегерегине турса, ошону ичүүгө шарт түзүп бериш керек. Нургаз, айтсаңыз, жогоруда да айтып өттүк, Орто Азия боюнча бул Кыргызстан мамлекети инсульттан каза болгондордун саны боюнча алдыңкы орундарда турат деп. Эмне үчүн деп ойлойсуз? Бул ооруну сакайтууда биздин медицина алсызбы деген дагы суроо жаралбай койбойт да? Бул нерсе менен Кыргызстан эмес, бул мировойдо күрөшүп жатышат бул нерсе менен. Кыргызстанды алганда бизде тоолуу райондордо, мисалы инсультка кабылып калсак, биринчи эми бирөөгө сиздерге келгичек көп убакыт өтөт. Бизге бул 3 саат, 4,5 сааттын ичинде ошол убакытка чейин алып келсе, болгон мээсиндеги тромбту, жана бул жакта көрүнүп турат, тромбту ошону эритип бергенге убакыт болот. Уже 4 саат, 4,5 саат же 6 сааттан кийин алып келсе, тромб болгон жерден бул жагындагы мээ кан тамырларга витаминдер же болбосо кан өтпөй калган негизинде ал жагы өлүп калышы мүмкүн, кан тамырынын клеткалары. Ошонун негизинде уже кеч болуп калат. Бизге бейтапты болуш үчүн эртерээк алып келиш керек. Бизде азыр эми тез жардам, медициналык тез жардам бизде кандай жүрөт билесиздер? Пробка. Биздин элдер скорый машинаны өткөзгөнгө уже кеч да. Шаарда жол бербейт. Азыр кечинде саат 7ден 9га чейин мисалы Юго-Востоктон ХБКга барыш үчүн 3 саат кетет. Ал чакырган немеге кеч барышат, жол пробка. Ошон үчүн элдерди, жосо машина айдаган шофёрлорду ошолорго туура мамиле кылсаңыздар деп айтып кетет элем. Жакшы. Анан дарылоодо улам жаңылануулар кирип турабы? Жаңы чыкма менен дарылайсыздарбы? Жаңы методдор медицина дайым жаңыланып турат. Жаңы методдор бизде жыл сайын конференциялар, ошондой эле ангиневрологдордун чет мамлекетке барып окутуп келип турат. Ошол бас клиниканын ооруканасынын дарыгерлери окуп келип турушат. Жыл сайын же болсо 3 айда бир бардыгы барып окуп келишет. Эгер бизге тромболиз терапия толук ишке аша элек, ошол келип калса, бул инсульт менен күрөшүү бизче оңойкей болуп калат деп ойлойм. Жакшы. Саламатсыздарбы? Инсультка кабылганмын, кабылып сакайганмын 4 жыл болду дейт. Азыр 70% мисалы кол буттарым ушундай 70% иштейт, колум иштебейт, бутум иштейт деген ушундай немесин калтырыптыр да. Ушул толук ушул колдорум бар жогун ушу иштешин калыбына келтирсе болобу деген суроо. Мисалы көпчүлүк телекөрүүчүлөр эфир башталгандан бери инсульт оорусунан толук сакаябы адам деген дагы суроону көп калтырды да. Бул статистика боюнча алып караганда 100 адам инсульт болсо, анын 45% каза болсо, 8% толук сакайышы мүмкүн. Калган процент бул инвалидке алып келиши мүмкүн. Инвалидтер бул сиз айткандай азыр биринчи очередте, биринчи тез келген убакта, жардам эрте көрүлгөн убакта болушу мүмкүн. Кийинки үйдө бул инсульттун эң жакшы лечениясы бул уход, реабилитация. Кароо экен. Баягы ооруган адам оорулуу эмес, оорулууну караган адам оорулуу деп айтат да. Анан туугандарынын оорулууга туура мамиледе кылуу. Мисалы ооруган адам, инсульт менен ооруган адам кайра жаш бала болуп калат да, бир нерсеге тез жинекелеп, тез капа болуп, тез ыйламсырап, туура көңүл алып, ошол бейтапты туура көзөмөлгө алып туруш керек. Анан биринчи 6 айда восстановление ар 6 ай сайын болуп турат. Кийин уже ошол бойдон калыптагы кетиши мүмкүн. Толук восстановлениени эч ким айта албайт, убакыт гана көрсөтөт. Жакшы. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда инсультту дейт эндоваскулярдык жол менен дарылап жатыптыр. Айрым бир менчик да ооруканаларда дейт. Буга сиздин көз карашыңыз деп калтырыптыр да. Мисалы мен деле түшүнбөдүм бул эндоваскулярдык ыкма деген бул. Эндоваскулярдык бул частный клиникаларда болушу мүмкүн. Бизге толук келе элек. Бул кандай дарылоо?
эндоваскулярлык деген бул мээдеги дана тромб болуп калган, өзүнүн тромболиз терапия деп коет. Уюп калган кандарды. Уюп калган канды бул да көбүнчө инфарктта АКШ деп коет. Ошону жасаганда өзүнүн аппараты бар. Аппарат менен мозгко барып уюп калган канды шоруп алуу. Ал дагы 3 саат, 4,5 сааттын ичинде келсе жасалат. Ал өтө кымбат турушу мүмкүн. Минимум $2000 $5000 чейин турушу мүмкүн. Геморрагиялык болгондо бул баягы кан куюлуп кеткенде бул операция нейрохирургда жасашы мүмкүн. Эгер гематоманын размери чоң болуп, мээ тамырды кысып калса. Ошол убакта бизде да жасалат. Ошол клиникалык ооруканасында черепти ачып, ошо гематоманы удалить этип коюш. Кароо жакшы болуш керек деп калдыңыз да. Мисалы, көпчүлүгү ушул режимдерди сактабагандан улам дагы ар кандай кырдаалдарга тушуп келип калышы мүмкүн да, же болбосо оорулар кабылдап кетиши мүмкүн да. Инсультка кабылгандар эмнелерге өзгөчө көңүл буруш керек? Анан тамактануусу кандай болуш керек деген суроолорду калтыртат. Ал тамактануусу биринчи туздуу тамак ашты аз колдонуу керек. Экинчи вредный привычкалардан айрылыш керек. Эми бул алкоголь, спиртный наптоктор булар менен кумарга байланып калгандар, ошону мисалы чылым чегүүнү таштап коюш бул үчүн эрк керек. Ошолорду таштап коюу. Анан туура теннистик спорт менен заниматься этип, жосо күнүгө эртең менен жарым саат спорт менен үйдө гимнастика кылып жасоо. Кечинде тамактан кийин сейилдеп келүү. Анан артериалдык кан басымыны туура көзөмөлдөп туруу болуп эсептейт. Жакшы. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Башым оорубайт дейт. Желке жагым дейт. Уй ооруйт дейт. 2-3 жолу эстен танып калдым дейт. Анан дарыгерге бардым. Дарыгерге барсам, башыңарда бирдеме бар, операция жасайбыз дейт. Анан башым оорубаса, эмне үчүн мага операция жасашы мүмкүн дейт. Желке жагы эле уй ооруйт экен. Ушундай деп айттырды дарыгерчи. Бул эмнеден улам ушундай болушу мүмкүн? Же болбосо айрым бир учурда баш оорубай эле ушу желке жагы ооруп калышы мүмкүн? Бул бир эле мисал алганда артериалдык кан басымды ар бейтап ар кандай алат да. Мисалы бирөө баш ооруп сезет, ал оорунчу. Экинчи бейтап сезбейт. Давлениясы, артериалдык кан басымы даже 200дөн ашып кетсе да сезбейт. Себеби ал ошо сезгич органдары нарушение болуп калышы мүмкүн. Ошонун негизинен акыры баягы эс түздүн жоготкондо гана байкашы мүмкүн да. Ага чейин мисалы көп бейтаптар келет, текшергенде давлениясы 220, өзү стабилдүү турат. Башым ооруган жок дейт. Ошону эле азыркы телеберүүчү суроо бергендей дагы, ошол эгер томографияга түшкөн болсо, кистанын размери канчалык, кайсы жерде именно, анан ал сезгич ошо баш оорунун нерселерге таасир этип өтпөйбү. Эгер томография белини, же болбосо спинаны, же болбосо шейни отделди кылган болсо, азыркы суроо боюнча аркасына оору бериши мүмкүн. Ошол жактагы нерсени деле удаление кылса болот. Эгер башындагы нерсени признактары аз болуп калышы мүмкүн. Жакшы, кийинки суроо телекөрүүчүнүн. Негизинен мына ушул инсульт оорусу бул көп убакыт дарыланууну талап кылгандыктан, же болбосо бейтап ошол төшөктө көп жатып калгандыктан, ошондон уламбы биз пендебиз да. Башка дарылоо ыкмаларын издейбиз да. Ушуга байланыштуу суроо экен, элдик медицина менен жакшы кылсак болот деген суроо. Элдик медицинада мен өзүмдүн жумушум боюнча ал жерде реанимация бөлүмүндө иштейм. Оор бейтаптар менен көп кабылдашам. Ошо бейтаптын туугандары эми молду алып келсекпи, көк чай ичирсекпи, ар кандай нерселерди айтышат. Чөп дарыларды колдонсокпу деген. Колдонобуз деп айтат. Ал нерселер толук такталбаган үчүн эч ким айта албайт. Мен бул элдик медицина молду ал, өзүм мусулман болгон үчүн ал нерсеге каршы чыкпайм. Эгер молдон алып келип окутса, мен каршы чыкпайм да ал нерсегечи. Себеби ал окута берсин. Ал бирок мен дарылагандан кийин болот. Кошумча. Чыккандан кийин үйүндө дарылатыш мүмкүн. Кайсы бир чөп дарылар дагы тескерисинче зыян берип коюшу мүмкүн. Жок, чөп дарыларга мен каршымын. Окутканга ал биз дарылагандан кийин окутса болот. Чөп дарылар, ар кандай нерселер, мисалы азыр фирманын ар кандай чөптөрү давленияны түшүрөт, өттү тазалайт, ташты түшүрүп коет, аларга мен жооп бере албайм, айтпайм. Жакшы. Кийинки суроо, сиздин практикаңызда мына ушул инсульттан таптаза болуп сакайгандар болду? Бул жумушумда кездешет, бирок аз бөлүгү толук так сакайып кетишет. Көп бөлүгү бул
инвалид боюнча чыгып кетишет. Майыптык калып кеткен. Инвалидке калат. Анан группага чыгышат. Толук сакайгандарны эгер бейтап сакайса, биз отделение боюнча, больница боюнча сүйүнөбүз. Эгер сакайып, себеби ал бейтап убагында келип, убагында тез жардам көргөзүлгөн үчүн толук сакайышы мүмкүн. Анан ал бейтаптын жашына карап зависимый болушу мүмкүн. Эгер жаш болсо, иммунитет күчтүү, сосудтары крепкий, ошолор болсо алар жеңип кетүүгө эртерээк болот. Эгер возрасты 60-тан бийик болсо, аларды убакыт гана көрсөтөт. Жакшы, кече 29-октябрда бүткүл дүйнөлүк инсультка каршы күнү болду да. Мына ушуга байланыштуу кандай иш-чара өткөрдүңүздөр кыскача? 29-октябрь күнү биз иш-чара Ош областар клиникалык поликлиниканын алдында чоң элдерге кезексиз түрдөгү бесплатный кароо өткөздүрдүк. Текшерүү кароо өткөздүк. Ошол жерге келген бейтаптарды 3 сааттай болду кароо, текшерүү. Инсульт боюнча маалымат берүү, кимдерге кайрылуу керек, ошондой эле артериалдык кан басымынын көбүнкү такталып, ошол жерде жөн эле басып кетип аткан, тактап коелу деп. Жакшы, такталдык. Жакшы, мындай текшерүүнү сиздер бат-батта жасашыңыздар керек деген ойду айткым келет. Анткени бүгүнкү күндө дал мына ушул ооруга кабылгандар күн санап көбөйүп баратат. Сизге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп, жалпы тиле көрүүчүлөргө дал мына ушул инсульт оорусу жөнүндө маалымат берип өткөнүңүз үчүн ишиңизде ийгиликтер болсун. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.